Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстан менен кызматташтыгынын 30 жылдыгынын урматына карата символикалык көрсөткүч катары 3000 түп көчөт отургузулду. Жашылдандыруу өнөктүгүнө Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү, элчилик менен министрликтен, жаш ыктыярчылар кыймылы жана Токой Чарба тармагынын кызматкерлери катышты. Бизге дүйнөдө тынчтык маанилүү, келечек моон үчүн берген убадаларыбызды аткарышыбыз керек. Кыргызстан бийлиги менен сүйлөшүп, жаш көчөттөрдү отургузуп жатабыз. Биздин уюмдагы климатта жаралган тобокелчиликтерди азайтууга эки эселеп күч жумшайбыз. Мөңгүлөрдү сактап калуу жергиликтүү калк үчүн абдан маанилүү. Башка жол жок. Ошондуктан чукул чара көрүлүшү керек. Жашылдандыруу өнөктүгүн колдойбуз. Чүй аңчылык чарбасынын 10 гектар аянтын 2,5 миң түп жаңгак көчөттөрү толуктады. Көчөттөрдү Жалал Абад облусунун Каба Токой чарбасы камсыз кылган. Мындан тышкары Ош Токой чарбасында 1 гектарга 500 түп Тяншан карагайынын көчөттөрү тигилди. Республика боюнча бүгүнкү күндө ошол 5 миллион 600 миңге жакын көчөт отургузулду. Бул баягы Токой чарбанын жеринен сырткарыдагы жана айыл өкмөттүн жерлеринде ошондой токой отургузуу иштери жүрүп атат. Негизгисинен бизде ушул 41 Токой чарбада бизде ошол тоолуу өрөөндөрдө баягы карагай токойлорду отургузуу иш-чаралар жүргүзөт. Аны эми ушундай өзөндүү жерлерде болсо ошол мөмөлүү дарактарды отургузуу, андан сырткары терек плантацияларын түзүү, бул баягы бат өсүүчү өсүмдүктөрдү дагы отургузуу болуп саналат. Жашыл мурас улуттук өнөктүгү жазында тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылынын алкагында башталган. Бул өнөктүк салттуу болуп, жыл сайын өлкөнүн бардык аймактарында 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалууда. Ошондой эле Кыргызстан тоолорго арналган эл аралык жылдын мөөнөтүн узартууну сунуштап жатат. Тоолор жылы деп биздин демилге менен бул Бириккен Улуттар Уюмунда кабыл алынган, бирок азыр биз дагы бир ушундай демилге көтөрүп жатабыз. Ушул 2023-2027 5 жылдык ушу тоолуу райондорго көңүл буруу максатында, тоолуу райондорду өнүктүрүү максатында ошондой дагы демилгени көтөрүп жатабыз. Ошону кабыл алып берсе, мен мына бул жерден бүгүн сөзүмдө дагы суранып кеттим. Бул жердеги чет өлкөдөн, посольстволор, элчиликтерден келген өкүлдөрүнө дагы ушуну колдоп берсеңиздер. Жашылдандыруу иштерине жаштар активдүү катышып жатат. Келечек ээлери атайын уюм түзүп, мамлекеттин экологияны сактоо аракетин колдоого алган. Бул жолку иш-чарага дагы 150 активист келди. Соц тармактарга жарыяны кылып, ар кандай группалардан, ар кандай биздин организациялар катары жарыялайбыз. Айтабыз, ошондой иш-чараны алып барабыз. Катышканыңар келсе, келиңиз, катышып кетиңиз деп туруп, ошондой жаштар чогулуп келебиз. Токойлордун көбөйүшү жаныбарлардын арбышына, жалпы флорага таасирин тийгизет. Иштелип чыккан Жашыл мурас платформасында Кыргызстандын токойлору жөнүндө бардык маалыматтар топтолот. Ал аркылуу жарым жыл сайын канча көчөт отургузулганы жана алардын канчасы тамыр алганына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүлүп турат. Бардык мамлекеттик орган же жарандар тигилген көчөттөр тууралуу маалымат жүктөй алат. Ар бир көчөткө жетиштүү кам көрүлүшүнө көзөмөл жүргүзүлүп, бир дагы тал кароосуз калбайт. Уланбек Тыйканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.